Тараскарчы. Бул акча колдонгондон кийин канча мегаватт электр энергия өндүрөсүздөр? Муну Быстровский ГЭС бүгүнкү күндө 42 миллион киловатт час выработка болсо, жылына где-то 15%га чейин выработка кошулат. Тарда болсо Малый ГЭС 19 мегаватт. Эми бул көбүнчө ирригационный жайдын күнү көбүрөөк выработка, кыштын күнү где-то 20%га чейин түшөт. Ну, технико-экономический обоснование бүт келтирилсе, буюрса жакшы эле болчу. Канча мегаватт? 19 мегаватт. Рахмат. Бизге жетишпестик канча? Жылына дефицит? Бизде дефицит мощность алсак, кыштын күнү 300-400 мегаваттка чейин жетип атат. Электр энергия болсо, былтыркысы 3,4 миллиард киловатт час дефицит болду. Ошону кантип жоебуз? Бүгүнкү күндө келишимдер келбей, импорт менен эле жаап келатабыз. Быйылкыга да 3,9 миллиард киловатт часка келишимдер түзүлгөн. Ошонун бүгүнкү күндө 1 миллиард 900 миллион киловатт часын майдын аягына чейин алып бүтөбүз. Калган жарымын августтан жылда ушундай импорт алып, импорт жылда. Бирок биз качан чоң кадам барабыз? Өзүбүз качан дефицит жабабыз деген да? Чоң кадам түшөбүз да? Биздин программа бар. Ошол программа боюнча 3 жылдын ичинде толугу менен жоюлуп бүтөт дефицит. Эмне менен жоебуз? Бизде бүгүнкү күндө пара газ установка, анан кайра жаралчу булактарынан, күн энергиясынан, шамал энергиясынан, суу энергиясынан Малый ГЭСтер менен ушу менен жабылып бүтөт. Ал менен жабыш кыйын го. Билесиз да, жылда канча деген сот сабек, канча деген үйлөр, азма гикт үйлөр берип жатат, канча деген кайра колдонуштар пайда болуп жатат. Анан менимче чоң кадам болуш керек го дейм, АЭС куруппу, эмне кылып дегенде ушундай. Мындан тышкары да көп котельниялар, теплонасосный установкалар коюлуп атат. Ошолор менен жоюлат буюрса. Буюрса, профицитке даже чыгабыз. бирок чоң кадам качан барабыз? АЭС курабызбы, курбайбызбы? АЭСти да курабыз, малой мощности где-то 100-300 мегаватт тегеренде. Эми бул азыр пока исследование, разработка, обучение, коом менен иштеш керек, бир 10 жылга чейин барат. Рахмат.